Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, биз сиздер менен бүгүн Zoom приложениясын биринчи алгач көчүрүп алабыз. Ал үчүн Android менен киргендер Play Market'тен, ал эми iPhone'дон көчүрүп аткандар App Store'дон кирип көчүрөсүздөр. App Store'га киресиздер дагы, ал жерге Zoom деп жазабыз. Zoom'ду алгач көчүрүп алабыз. Көчүп бүткөн Zoom'ду ачабыз, Open деген аркылуу ачабыз. Ачкандан кийин бул жерде войти, регистрация, подключиться деп чыгат. Биз войти кнопкасын басабыз дагы. Өзүбүздүн Google аккаунтубуз менен катталабыз. Войти. Экинчидеги продолжить с Google дегенди басабыз. Андан ары продолжить деп басабыз. Бул жерден өзүбүздүн аккаунтубузду тандап коебуз. Андан ары да продолжить деп басабыз. Мына ушундай оңой эле жол менен андан ары не сейчасты басып коебуз бул жерден. Продолжить деп басабыз. Разрешить полный доступты басабыз да начало работайны басып коебуз. Ошону менен бизден Zoom'убуз конференцияны көргөнгө даяр болот. Андан ары келген ссылкаларды ачканыбыздан кийин биз запрос таштайбыз. Запрос таштагандан кийин бул жердеги өчүп жанып аткан микрофонду бир жолу басып койсоңуздар бул өчөт. Сабак учурунда микрофонду өчүрүп койгон жакшы. Анын жанындагы видео конференцияны көрүнүп турат, ал жерде видеону жандырсаңыздар, видео жанат. Эгерде сиздерде мугалим көрүнүүнү талап кылып аткан болсо, ошол видеонун сүрөтүн бир жолу бассаңыздар, видео жанат. Бул жерден сиздер көрүнөсүздөр. Кайрадан бир жолу бассаңыздар өчөт. Сиздер өчүп каласыздар. Мына ушинтип сабак учурунда сиздер Zoom'ду дагы өз алдыңызча башкара аласыз.